뭐 렉치로 오고 뭐 샤파까지 жалкада элемес обращена қолыңды түсірсіп қана подружка сен менің подружкам менің братаным машинасын күлітші үйінді әтметтің 30 000 ақшасын ұрып кетті ұдон сен подружкам не білейсің сен подружкам болғанша сен курткасын киіп текше остановкада отырдыңдар білейсің Анжелика Кайратовна ар бир кырдаалда боорукерлигибизден тайбай өлкөбүзгө келген чет элдин жарандарына жакшы мамиле жасап, жардамдашып, алардын коопсуздугуна дагы көңүл буруп турсак ашыкча болбойт. Ынтымактуулугубузду бекемдеп, 2 күн мурун болгон жагымсыз окуяда кээ бир жаш муундарыбыздын түшүнбөстүктөн келип чыккан маселесинде коомдук жарандар четте калбай, биримдикке чакырып жаткан кадам катары жолугушуу болуп өттү. Ак элечек апалар Умамак.ру журналы жана мусулман айымдар жамааты болуп, дасторкон жайып, жакшы сөздөрүбүздү айттык деп чет жерден биздин мекенге келип окуп жаткан жана иштеп эмгектенип жаткан пакистандыктарга чай берип, дал ушундай Инстаграм баракчасына ажарлуу айым жароокер жар Анжелика Кайратова дал ушундай билдирүү калтырды. Учурда көпчүлүк жарандарыбыз Анжелика Кайратовнага алкышын айтып, ак батасын берип жаткан учуру. Сиз дагы ой пикир калтырыңыз. Ассаламу алейкум, Мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз. Регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз. Базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Саламатсыздарбы, биз бүгүн ушул Пакистандан келип, Кыргызстанда билим алган студенттерге ысык тамак алып келип, ошолордун акыбалын сураганы келгенбиз. Келсек, дагы 60-тан дагы ашуун студенттер үйлөрүнө кайтып жаткан мезгил экен. Чындыгында бул кырдаалдын өзөгүн ар кандай маалымат жактардан угуп көрүп атабыз, бирок кантсе дагы биздин дагы уулдарыбыз, кыздарыбыз чет өлкөдө билим алып жүргөнүн эске алышыбыз керек. Аларга дагы жакшы мамиле болуп атканын көрүшүбүз керек. Булар дагы бирөөнүн баласы, булар дагы бир үй бүлөнүн ушул жерде билим алам деп келген, сапардагы жүргөн инсандар. Эмне болсо дагы бул убактылуу деп мен ишенем. Азыр бул жерге ысык тамакты ушул Умма журналы тарабынан уюштурулган, ошондой эле биздин ушундай ак элечек кийген апалардын уюштуруусунда болуп аткан мезгили.